Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой биз бүгүн өкмөттүк саат өтөбүз деп министрлер кабинетин чакырганбыз. Азыр сыртка министрлер кабинетинин төрагасы өкмөттүн бардык курамы менен келиптир министрлер кабинетинин. Биз үчүн, эл үчүн министрлер кабинетинин маалыматы абдан зарыл, угушубуз керек. Мына 2 айлык өргүгө кетердин алдында бул маселе абдан маанилүү да. Ошон үчүн бул эсеп палатасынын өткөн жылкы отчетун кыскартайлы, туура көрсөңүздөр токтотойлу дагы. Ушул эле дежурный сөздөр болот, ушул эле жооптор болот. Карайбыз, көрөйбүз, маалыматыбыз бар, сиздерге кагаз жүзүндө беребиз. Ушул эле маалымат да. Ошон үчүн эгер макул көрсөңөр, мына министрлер кабинетин угайлы. Элге ошол кызык, элге ошол керек. Ошон үчүн урматтуу төрага мен сизге сунуш берем. Ушул менин сунушумду доошко коюңуз. Сунушуңуз токтотуу боюнча. Микрофонду бериңиздер, биринчи микрофон. Биринчи микрофон. Менин сунушум аталган маселени токтотуп, мына бизге белгилүү болду. Ушундай эле суроо жооптор болот. Ошон үчүн бизге министрлер кабинетинин маалыматы мына элдин турмушун жакшыртыш үчүн, элдин көйгөйүн чечиш үчүн бизге ошол зарыл да. Ошон үчүн министрлер кабинети келиптир. Биз өзүбүз 4кө белгилегенбиз. Азыр буну угуп отура берсек 6 болот. Ошон үчүн токтотойлу дагы министрлер кабинетин угайлы. Отчеттун эске алысы дейли, болду, таза иштегиле, урдабагыла, элди кыйнабагыла, бюджетке кол салбагыла өзүңөр баш болуп. Болду. Рахмат деп жеңилтели буларды. 5-чи микрофон процедурный. Рахмат, Улан Бердибаевич. Биякта эсептөө палатасы бир жылда бир отчетун берсе, Улан Бердибаевич. Экинчиден, биякта коллегам туура айтып кетти, бул кабинет министрлигин угалы деп атат. Аякта элдин жашоо тиричилигин, шартын көрөлү дейт. Туура, ошого түз себеп болгон эсептөө палатасы. Эсептөө палатасынан баары башталат. Булактын башы ушул жерде. Ошон үчүн менин сунушум, жазылдыкпы могу жерде регламент менен ылайык. Аягына чейин суроолорубузду берели. Кайталанган суроолор бербестир эми биякта баардыгын эле билими бар, аң сезими бар адамдар отурат. Улан Бердибаевич, регламенттен чыкпайлы, аягына чейин алып баралы дагы суроону берели. Бүгүн жетишпесек, кабинет министрин эртең карасак болот. Рахмат. Рахмат. 3-чү микрофон процедурный. Рахмат. 4-чү шайлоо округу, Көкжар шайлоо округунан Бакиров. Мен дагы жанакы коллегам сөзүн колдойт элем. Чындыгында бул счетный палата бир жылда бир жолу келет. Бул эсептөө палатасы отчету бир жолу. Буну шашпай эле карашыбыз керек. Бүгүн саат 4кө министрлер кабинетин чакырып алдыкпы? Азыр министрлер кабинетин карайлы, андан кийин убактыбыз болсо анан буларды карайлы. Болбосо эртең эртеңкиге жылдырайлы. Шашпай